ВИЧ илдети бул биз билебиз, бул өнөкөт жугуштуу вирустук оору болуп эсептелинет да. Ал эми ВИЧ алып келген оорунун медицина тили менен айтканда бул ВИЧ инфекция деп коебуз. Элдин арасында дагы СПИД деген түшүнүк бар. ВИЧ инфекциясынын акыркы өтүшүп кеткен стадиясын СПИД деп коебуз да. Же болбосо медицинанын тили менен ВИЧ инфекция 4-чү клиникалык стадиясы бул СПИД стадиясы деп түшүнсөк болот. ВИЧ инфекциясы 3 гана жол менен жугат. Бул биринчи жолу бул кандан канга деп коебуз, же болбосо медицинанын тили менен парентералдык путь передачи деп коебуз да. Экинчиси жыныстык жол менен, үчүнчүсү болсо бул энеден балага жугуу жолу. Акыркы убактарда ВИЧ инфекциясын жугузуп алып катталгандардын арасынан 80-90% бул жыныстык жол менен жугузуп алган адамдар болуп эсептелип атат. Алардын ичинен дагы көпчүлүгү жаштар болуп атат. Жаштардын ичинен дагы көбүнчө миграцияда болуп келген, миграцияда жүрүп келген жаштардын арасында ВИЧ инфекциясы аябай көп катталып атат. Адам өзүн ВИЧ инфекциясынан сактап калыш үчүн бунун жугуу жолдорун билишибиз керек. 5 колдой. Бул 3 гана жолу менен жугат. 3 жолго бөгөт койгон болсок, адам өзүн сактап калат. Бул парентералдык жол менен кандан канга жугуу жолун каерден сактап калсак, бул баңги заттарын колдонгондон алыс болушубуз керек. Ошондой эле бүт эле жана сулуулук салондоруна барабызбы, башка медицина мекемелерине барабызбы, бүт жерде эле жана бир жолу колдонуучу шаймандарды талап кылганды үйрөнүшүбүз керек. Жыныстык жолдун алдын алуу үчүн бул жыныстык өнөктөштөрдүн санын азайтышыбыз керек. Корголуучу жыныстык катнашка барганды үйрөнүшүбүз керек. Же болбосо презерватив колдонгонду үйрөнүшүбүз керек деген сөз. Ал эми энеден балага жугуп калуу жолунан бөгөт коюш үчүн ошол кош бойлуу эне боюнда бар маалында өзүнүн керектүү дары-дармектерин убагында ичип, дарыгердин көзөмөлүндө турган болсо, бүгүнкү күндө энеден балага жугуп калуу жолу азайып, күндөн күнгө азайып, бүгүнкү күндө жок эсеге түштү. Кайсы адамдар ошо байланышка чейинки алдын алуу методун колдонсо болот. ВИЧ инфекциясы менен жашаган адамдар, жыныстык өнөкөттөрү, же болбосо баңги зат колдонгон адамдар колдонсо болот, же болбосо жанагы орусча айтканда работник секса деп коебуз, ошол группадагы адамдар колдонсо болот. Андан сырткары эле бүт эле бойго жеткен адамдар, жугузуп алуу риски жогору болгон адамдар колдонсо болот. Алдын ала атайын дарыларды ичип жүргөн болсо, ошол адам өзүнүн ВИЧ инфекциясынан сактап калат деген методда. Ал эми контакттан кийинки алдын алуу методу болсо, бул кандайдыр бир ошол жугуп калуу рискине кабылган контакт болгондон кийин 72 сааттын ичинде медицина мекемесине кайрылган болсо, ошол адамга керектүү дары-дармек берилет дагы. Жугуп калуу риски болгон учурдан кийин деле ошол адамга ВИЧ инфекциясын жугузбай сактап калууга бүгүн мүмкүнчүлүк бар да. Контрольный каласа, бизден тест системасы. Иммунитети түшүп кеткенде кандай белгилер болот? Ошондой эле белгилерди бере баштайт да. Анда адам жөндөн-жөн эле арыктай башташы мүмкүн. Адам жөндөн-жөн эле ысытмасы көтөрүлө башташы мүмкүн. Иммунитети түшүп кеткендеги бат-баттан адам ооруй баштайт. Жугуштуу оорулар менен, сезондук оорулар менен, грипп менен 2-3 жыл, бир сезондо 3-4 жолу ооруп калышы мүмкүн. Стоматит, кандидоз деген көп жугуштуу оорулар бар. Ошолор менен бат-бат ооруй баштайт. ВИЧ илдетинин эң негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири бул илдет бир гана лабораториялык жол менен аныкталат да. Тестилөөдөн өтмөйүнчө эч кайсы адамдын ВИЧ статусун билүүгө мүмкүн эмес. Лабораториялык дегенде бул иммуноферменттик анализдин негизинде, же болбосо ыкчам тесттерибиз бар. Ошол ыкчам тестирлөөнүн негизинде адам өзүнүн статусун билип алса болот. Ыкчам тестирлөөнүн дагы 2 түрү болот. Бул шилекей суюктук аркылуу жана ошондой эле веналык кан аркылуу жүргүзүү. Экөөнүн тең эле жана тактыгы жана тастыкта алгандыгы 99% белгиленет. Ал эми иммуноферменттик анализдин тактыгы болсо, бул 99,99% түзөт да. Элдин арасында бир аз туура эмес түшүнүктөр бар да ВИЧ боюнча. Көпчүлүк эле ВИЧ десе эле ВИЧке мага тиешеси жок, ВИЧ мага жукпайт деген мааниде жүрүшөт да. Жок, бүгүнкү күндө ВИЧ адамдын жашын ылгабай калды, адамдын кесибин ылгабай калды, улутун ылгабай калды дегендейчи. Ошондуктан ар бир адам эле өзүнүн ВИЧ инфекциясы боюнча көбүрөөк маалымат алып, өзүн коргоп калып, ошол эле учурда өзүнүн жыныстык өнөктөштөрүн жана ошондой эле келечектеги муундагы балдардын ден соолугун сактап калсак болот.
стигма дискриминация боюнча бул эң негизги көйгөй. Коомчулукта дагы деле бул ВИЧ инфекциясы менен жашаган адамдарга болгон мамиле бир аз туура эмес болуп келет. Ал эми медицина кызматкерлеринин арасында стигма азыр уже нөлгө түштү. Төрт максатта дарылайбыз да биздин бейтаптардычы. Биринчи жанагы канга түшкөн вирустун санын көбөйтпөй кармап туруу максатында. Экинчиси жанагы вирус организмге түшкөндөн кийин адамдын иммунитетин жабырката баштайт да. Ошол адамдын иммунитетин жогорку деңгээлде кармап калуу максатында дарылайбыз. Үчүнчүсү ошол дары-дармектин жардамы менен адамдын жашоосунун сапатын жана ошондой узундугун кармап туруу максатында дарылайбыз. Төртүнчүсү эң негизги максаты бул ошол адам өзүнүн дары-дармегин убагында ичип жүргөн болсо, кандагы вирустун саны аз болуп, иммунитети жогорку деңгээлде кармалып турган болсо, ошол адам башка адамдар үчүн коркунуч алып келбейт. Ал адамдан башка адамга жукпайт деген сөз да. Бүгүнкү күндө ВИЧ илдети боюнча жана подходторубуз жана багыттарыбыз өзгөрүлүп атат. Себеби бүгүнкү күндө ВИЧ инфекциясына каршы атайын дары-дармектерибиз бар. 2005 жылга чейин эч кандай дары-дармек жок болчу Кыргызстанда. Ошол дары-дармектин пайдасы менен бүгүнкү күндө ВИЧ инфекциясы аныкталып калган учурда деле көп үй бүлөлөр бузулбай атат. Үй бүлөлөр сактап калып атат, көп үй бүлөлөр балалуу болуп атат дегендей. Бул жерде суроо болушу мүмкүн да, ВИЧ инфекциясын жугузуп алгандан кийин ал адам канча жашайт, же болбосо качан спид стадиясына жетип калат деген суроолор болушу мүмкүн да. Эгер адам ВИЧ инфекциясын жугузуп алгандан кийин өз убагында көзөмөлгө туруп, дарыгердин көзөмөлүндө туруп, өз убагында керектүү дары-дармегин ичип жүргөн болсо, башка адамдардан эч кандай айырмасы жок болот. Кудай берген ошол 90 чыгабы, 100гө чыгабы, ошол өз өмүрүн өтүп кете берет. Атайын ВИЧ-СПИД боюнча мыйзамда көрсөтүлгөндөй эле дары-дармектери, лабораториялык мониторинг, лабораториялык изилдөөлөрү баары акысыз негизде жүргүзүлөт.